Каркыра менен үзөңгү кууштун чындыгы. Миңдеген жылдар Кыргыздын энчисине өткөн Каркырадан эмне үчүн ушак сөз ызычуу кетпейт деп бул көрсөтүүдө анын себептерин иликтөөнү максат кылдык. Бүгүн көл кылаасында кадимки Каркыранын өзүндө чоңоюп, көлдүн мыкты уулу аталган Садыр Жапаров жөнүндө талаш тартыш сөз көп. Кимдир бирөөлөр Садырды көлдүн көзгө басар сыймыктуу мекенчил баласы деп чаң жугузбай мактаса, дагы бирөөлөр айгойчу, Каркыраны казактарга берип жиберген деп сөз кылышат. Эли оозунда элек жок дегендей, Садыр тууралуу кандай пикирлер айтылса да, эмне үчүн Каркыранын чөйрөсүндө сөз токтобойт деген суроо жаралат. Быйылкы жылы бийлик Жапаровдун округуна кирген айтылуу Каркыранын бир жагын кошуна казак туугандарга берип жиберишке аз калды. Садыр бул маселени сессияда мындайча талашып, күн тартибинен кийинкиге жылдырат. Каркыра жөнүндө абдан көп талаш болуп атат. Мына Каркыранын эгасы бул жерде Жапаров Садыр отурат. Ошону угуп болгондон кийин добушка койбоймунбу баягы сунушту, Рахат. Пожалуйста, депутат Жапаров, сөз сизде. Урматтуу депутаттар, Мырза Аламанов, мен жанатан бери баягы тоскоол болбойн дедим. Бардыгын айтып атасыз, картадан көрсөтүп атасыз, сизде толук информация жок экен да. Биякта отуруп алып, сиз карта менен иш кылып атпсыз да. Барып туруп жеринде иш кылыш керек болчу да. Биз өткөндө барып өз көзүбүз менен да көргөнбүз, илгерки чегараны дагы билебиз. Казактар чындыгында эле бер жакка кирип пост коюп алган да. Эмне үчүн анткен? Себеби биздики таможня кыштын күнү теле жолобойт аяка. Кар басып калат да, жол дагы ачылбайт. Аяк менен каттабай калат 2 ай 3 ай. Ошондон пайдаланып, эрте жазда келип таможня салып баштаган. Салып куруп алган алар заңкыратып, мына могу ак жолдогудай кылып туруп. Биздин таможнянын кебетесин көрсөңүз, тоок гана да кандай эмес. Ошондуктан условия жоктуктан бара албайт кыштын күнү биздин таможня. Мына биз жердин баарын ошентип алдырып ийгенбиз да. Биздин малчылар дагы сиз айтып аткан жанакы тоонун түптөрүнө бара албайт. Бер жакта эле жетет. Биздики аз союз тарагандан азайып кеткен да малчылар. А казактар барып отуруп ээлеп эле, анан биздики деп эле мурун эле биздики болчу итак эле. Мына бул силердики десе картада карап туруп ошону жасап коюп атасыңар да. Ошондуктан бул ратификацияны биз күзгүгө калтырышыбыз керек. Мына мен 1-июлда ушу каникулга чыккандайын деп бир выездной семинар кылып уюштуруп атабыз. Бүт депутаттарды мына чакырып атам, коллегаларымды. Ар бир министр силерде барышыңыз керек. Аликбек Жекшенкулов, сиз сөзсүз барып өз көзүңүз менен көрүшүңүз керек экен да. Ошондон кийин гана муну ушул ратификацияны күзүндө алып келип анан добушка коелу. Илгери ал жерде бүт баары Кыргызга тиешелүү болгон да. Муну өзү казак туугандарыбыз өзүлөрү макул болуп, эч бир талаш тартыш жок илгери. Кийин баягы союз кезинде малчылар келип отурукташып, ошол жайлоолорго казак туугандардын малчылар келип отурукташкандан кийин анан ушул граница суудан бөлүнөт болуп калган. Болбосо бу ортодогу казак менен кыргыздын ортосундагы тоо жүрүп отуруп Кытайга барып такалат да. Ошол тоодон граница болгон илгери. Тоодон болгон граница, суудан эмес берки. Суу биздин территорияда болгон да. Ошон үчүн ушунун баарын толук айтып кетип, жана айтпадыбы мына могу эле Токмоктогу жана чыканак болуп турган жер. Ошол жер бир кенедей эле жер. Ушундай жердин кызыкчылыгы келгенде силер дагы соодалашып, могу жер деген биздин эле жер деп. Чынында эле бул жерге мындай болгон да, жана суунун платинасын куруш үчүн эле ошол жерди бурган. А так суу деген түп-түз эле аккан. Биздин ушу бир кайдыгерлик мамиле жасаганыбыздан алдырып ийебиз да көбүнчө жерлердин баарын ошентип. На самом деле ким азыр мелде эме кылат тиги талашат ушу Токмоктогу жерди. Так ошол сыяктуу эле алдыгы жана тоо ташты биз алдык, анан түз жерди берип атабыз деп атпайсыңарбы? Могу 4000 гектар деген 4000 гектар деген Казакстанга, жанакы именно таможнянын турган жери да. Бул жер түз жер, жайыт жер. Малчылар алып чөп чаап алчу жери да, кышкы тоютун камдап алчу жер. Ошон үчүн муну ратификация кылгандан силер айтасыңар да. Мына ратификация кылып өткөзүп жибердик. Эми ушул граница менен биз кабыл алышыбыз керек. Эми таможня пост тура берсин ордунда дейсиңер да. Кабыл алынып калды деп. Ошон үчүн өз көзүбүз менен барып көрүп, мына 1-июлдан 5-июлга чейин дагы бир жолу айтып коеюн. Официально мына сиздерди чакырып атам, барып ошол жерден көрүп келип, күзүндө анан кийин кабыл алалык. Ошондон көп өтпөй эле быйылкы жылдын июнь айында Жогорку Кеңештин депутаттарын атайын Каркырага чакырып, Каркыра манасы деген этнографиялык семинар өткөрүп, ар бир депутатты чегара менен тааныштырып жүрдү. Бир да депутат өз округу үчүн же Кыргыз мамлекетинин 1 метр жери үчүн мынчалык күйүк жамаса керек эле деп эл дагы ыраазы болду. Ошондогу Жогорку Кеңештин төрагасы Марат Султанов, Сузактын депутаты Камчыбек Ташиев, Баткендин депутаты Арзбек Бурханов, Кадамжайдын депутаты Нооманжан Аркабаев, Ысыкөлдөн Арслан Малиев, Нурдин Абдылдаев, Бишкектен Юрий Данилов жана Таластан Жусуп Иманалиев баш болгон бир канча депутаттар, министрликтин өкүлдөрү барышат.
Мындан сырткары комиссия менен бирликте ошол учурдагы Кыргыз Республикасынын президентинин жогорку кеңештеги өкүлү Алымбай Султанов, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлү Мырза Капаров сыяктуу адамдар комиссиянын катарында болушат. 2006 жылдагы жогорку кеңештин депутаттарынан президенттин жана өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлдөрүнөн, атайын министрликтердин адистеринен турган бул комиссия Каркыра жайлоосундагы казак менен кыргыздын чек ара постторуна келишип байкоо салышты. Ал гана турсун мындагы олуттуу кемчиликтерди Түп райондук акиминин орун басарына, Бажы жана чек ара постунун жетекчилерине көзгө сайып көрсөтүштү. Көрсө Каркыра талашы Эсил кайран СССРдин 15 республиканы бир тууган кылам деген чоң катачылыктарынын бири экен. 2001 жылдын 15 декабрында Казак өлкөсүнөн Нурсултан Назарбаев, Кыргызстандан Аскар Акаев эки өлкөнүн ортосундагы чек аралар жөнүндөгү келишимге кол коюшат. Ошондо 1930 жылдагы алгачкы карталарга негиздемиш болуп, 1961 жана 1968 жылдары Казак ССР менен Кыргыз ССРнин айрым чоңдору дал ушул жылдарда түзүлгөн картаны аныктап кол коюшат. Аны болсо Аскар Акаев 2001 жылы кангудасы Назарбаев менен кол алышып, кол коюшат. 3-чү чакырылыштагы жогорку кеңеш Бакиевдин канчалык кысым кылгандыгына карабастан, жогорку кеңештен Каркыранын чыгын токтотуп салышкан. Ошондуктан менин айтайын дегеним, биздин тышкы иштер министрине тапшырма берсеңиз, Казакстандык тышкы иштер министри менен байланышып, комиссия түзүп келсе, биз дагы бияктан өзүбүз комиссия түзүп барып, мына депутаттардан кошулалы, жергиликтүү элден кошолук, айыл өкмөттү кошолу, ошону бир тышкы иштер министринен жооп берсеңер да, ушу бир 10 күндүн ичинде. Каркыра жайлоосунун талаш тартышына 2008 жылы Курманбек Бакиевдин президенттик мезгилинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары чекит койгон. Жогорку кеңештин 2008 жылдын 11 апрелиндеги Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган токтомун карадык. Бул маселеге кимдер кандай добуш берген? Каркыра элдин бүйүрүн кызыткан маселе болгондуктан, Каркыранын кетишине макул болгондордун тизмесин окуй кетели. Жогорку кеңеш 2008 жылдын 11 апрелинде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактырган. Бул маселенин тегерегинде азырда талаш тартыштар жүрүүдө. Добушту берип алып актанып чыккандар андан көп. Биз ошол добуш берүүнүн жыйынтыгын айтып коюуну туура көрдүк. Макул болгондор: Баекова, Акрамов, Абдуллаева, Абдыраимова, Абдыразаков, Айдаров, Арабаев, Арысалиев, Атамбаев, Аттокуров, Байбураева, Байтеков, Бекенова, Данилов, Дербишева, Жолдошев, Джамалдинов, Жумабекова, Ибрагимов, Ибраимова, Иманалиев, Иманалиева, Исаева, Исанова, Кабаев, Кадралиев, Калмаматов, Карабеков, Каримов, Генжебаева, Койчубаков, Кудайбергенов, Кулбаев, Куликова, Кунакунов, Курманов, Летова, Мадумаров, Мамасаидов, Мамасалиев, Молдобаев, Мырзакматов, Назаров, Наргозиев, Ормонов, Орозалиев, Попов, Рахимединова, Садыбакасова, Сакебаев, Салахидинов, Сан, Сидоренко, Сулайманов, Сыдыкова, Айтибай Тагаев, Рашид Тагаев, Төленов, Төрөбаев, Түлендибаев, Турсунбаев, Шадиев, Шен, Юсуров. Тарыхта талаш болбосун, Кыргыздын жерин ким сатты, ким берди деген суроого жооп болсун деп, кадимки 90 000 гектар жердеги эң кооз үзөңгү куушту төмөнкү депутаттар кол коюп, Кытайга беришкенин да айта кетели. Үзөңгү куштун Кытайга берилишине макулмун деп добуш берген депутаттар: 10 май 2002 жыл. Абдрасулова, Алымкулов, Балтабаев, Куатбек Байболов, Боромбаева, Гогаев, Жолдошев, Акылбек Үсенбекович Жапаров, Жураев, Иманкулов, Карпасов, Кабай Карабеков, Жаңгуруз Каниметов, Комиссарова, Геремкулов, Гүчүков, Зайнидин Курманов, Куркмазов, Лобода, Мамбеталиева, Молдаташев, Осмонов, Субанов, Султанов, Темир Аргимбаевич Сариев, Тайырбек Сарпашев, Раимкулов, Токоев, Талаконцев, Усубалиев, Кудайбергенов, Чекеев, Чермашев, Аскарбек Шадиев, Шарапов, Эркинбаев, Абдыганы Эркебаев. Ошентип, акыркы 10 жылда Кытайга жана Казакстанга өтүп кеткен жерлердин чоо жайын дагы бир рет эскерип өттүк.